Ардактуу кесиптештер, бүгүн бардыгыбыз үчүн өзгөчө күн. Дал ушул күнү 31 жыл мурун 16 февралда Кумтөр ишканасынын эң алгачкы пайдубалы түптөлгөн. Учурдан пайдаланып, бардыгыңыздарды компаниябыздын негизделген күнү менен чын дилимден куттуктайм. Кумтөр азыркы маалда Кыргызстандын эң алдыңкы компаниясы. Өлкө экономикасына кошуп жаткан салымы да зор. Ишканабыз бүгүн Кыргызстандын ички дүң продукциясынын 8%, өнөр жайынын 19%-ын камсыз кылууда. Өзүңөр жакшы билгендей, өлкө башчыбыз урматтуу Садыр Нуркожоевичтин эрки менен Кумтөр мамлекет менчигине өтүп, Кыргызстандын Тоо кен тармагынын жаңы барагы ачылды. Мамлекет эми өз күчү, өз аракети менен келечектүү, амбициялуу долбоорлорду ишке ашырууга киришти. Айрымдарына токтоло кетсем, кече 15 февралда жер астынан кен казуу долбоорун ишке ашырууга расмий түрдө старт берилди. Алдын ала маалыматтар боюнча ал жакта 115 тонна алтын бар. Ошондой эле 120 тоннадай алтын жаткан калдык сактоочу жайды кайра иштетүү долбоору дагы активдүү уланууда. Быйыл Токмокто дөңгөлөктөрдү кайра иштетүү заводу толук өндүрүштүк кубаттуулукта иштеп баштайт. Тоголок алтын кенин өздөштүрүү, Жаңгар таянтында геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүү быйылкы 2024 жылдагы башкы милдеттерибиз. Албетте, бул максаттарга сиздердин кесиптик зор тажрыйбаңар, күжүрмөн эмгегиңер менен гана жетише алабыз. Урматтуу кумтөрчүлөр, ар бириңиздерге бекем ден соолук, профессионалдык жактан өнүгүп өсүүнү каалайм. Жаштарга акылын айтып, тажрыйбасы менен бөлүшүп, жол улаар муунду тарбиялап жаткан ардагерлерибизге, көп жылдан бери иштеп келе жаткан кесиптештериме өзгөчө ыраазычылык билдирем. Кумтөрдүн башкы байлыгы, анын адамдары, кызматкерлери. Сиздердей эмгекчил, ак ниет кызматкерлерибиз менен биз чексиз сыймыктанабыз. Ар бириңиздердин үй бүлөңөргө аманчылык, бакубат, бейпил жашоо каалайм. Майрамыңыздар менен, урматтуу кесиптештер.